Кыргызстан Мадумаров, урматтуу кесиптештер. Мына ошол баягы кыйноолордун алдын алуу борборунун жетекчисинин сүйлөгөн сөздөрү боюнча азыр 19-жылдыкын кабыл алдык. Ошол 20-21 боюнча ал киши кайра суранды эле, кече жакшы маани бербей койдук. Мындай бир ыйгарым укуктарды бир мүмкүнчүлүк берүү жагы боюнча. Себеп ошол борбор кайра айтып атпадыбы? Биздин берген маалыматтарга прокуратурадагы, ички иштер министрлиги дагы, жаза аткаруу кызматы дагы көңүл бөлбөйт дегендей. Мына ошол жагын биз тийиштүү комитетке токтомдун долбоорунда киргизип койсок, кайындайдыр бир мөөнөттүн ичинде алардын сөзсүз түрдө берген талаптарын ошол аталган мамлекеттик органдар сөзсүз эске алыш керек. Болбосо алар айтып эле кала берет экен, ыйлагандын көзү жаман болот экен, айткандын оозу жаман болот экен, бирок эч кандай рычаг жок деп кайра айтты кече ушул улуттук борбордун директору. Мен биринчи жолу ушундай улуттук борбордун директору болгондой так айтып атты. Тилекке каршы биз жогорку кеңеш тарабынан жеткиликтүү бир реакция же мамиле болгон жок да. Мына ушуну 21-22 жылдын 20-21 жылдын жыйынтыктарын эске алып аткан токтомдун долбоорунда мамлекеттик түзүлүш, конституциялык түзүлүш, сот, укук тарабын тейлеген комитетке тийиштүү бир бөлүктү киргизип коюшубуз керек. Улуттук борбордун директорунун айткан маселелерине тийиштүү өзгөртүүлөрдү мыйзамга киргизүү тарабын. Ошондо менимче токтом толук кандуу болот. Анан эске алынсын, болсун, кетсин деп кое бергени менен ал токтомдор көп болот дагы, таасири жок болот. Ошону эске алып койсок, кимде кандай сунуш болсо, мүмкүн комитеттин төрагасы айтар, абдан көп маселелерди айтты киши. Рахмат. Рахмат. Урматтуу Адахан Кимсанбаевич, бул маселени 2 күн бөлүп талкуулап карадык. Бүгүн азыр добуш берүүгө келип түштү. Кимде кандай сунуштар болсо, буга чейин мүмкүнчүлүк болду, азыр да мүмкүнчүлүк бар. Каласаңар күн тартибинен алып туруп, сунуштарыңарды расмий берсеңер, аны киргизип, анан өзүнчө добуш берели болбосо. 5-чи микрофон. Мен ошону айтып атам да, азыр добуш берип кое беребиз, маселе жок, талкууладык, 2 күн талкууладык. Бул жакшы. Бирок ошол талкуудун, ошол токтомдун бир бөлүгүнө киргизип койсок деп атам мен. Тийиштүү комитеттер улуттук борбордун жетекчисинин айткан сунуштарын эске алуу менен мыйзам долбоорлоруна өзгөртүү түзөтүүлөрдү киргизсе деген тапшырма болсо деп атам. Рахмат, бүтүн Кыргызстан Мадумаров. Бул мыйзам эң коркунучтуусу ушунда турат. Депутаттар дагы, комитет дагы кабыл албай, тилекке каршы бөлүм кабыл алып атат да. Мына депутаттар бир канча мыйзамды долбоорду киргизишти, баарын четке кагылды. Эмне үчүн деген суроого бирөө да жооп бере албайт. Эмне үчүн деп суроо бердим мен өткөндө комитетте, жооп бере албайт. Министр мырзага берейин суроону. Убакыт өтө аз да тилекке каршы. Мен экинчи жолу жазылууга туура келет. Сиз айтыңызчы, мугалимдердин саясий иш-чараларга катышуусуна макулсузбу? Мен эч кандай саясатка мугалимдердин жана окуучулардын тартышуусуна каршымын. Баракелде. Уктуңарбы бөлүмдүн кызматкерлери, эксперттер? Депутаттар дагы ушуга макул, министр дагы макул, өкмөт дагы макул. Бирок социалдык комитеттин бөлүм башчылары макул эмес экен да, себеп алар акылдуураак экен. Уктуңуздар, урматтуу коллегалар. Министр да макул, депутаттар да макул, бирок бөлүм макул эмес. Ушундай бир башаламандык качан токтойт бизде? Экинчи суроо. Азыр Дастан мырза айткан суроого жолдош министр, сиз так жооп беришиңиз керек эле. Туура маселе коюп атат. Кыргызстанда болгону 10%дан аз жогорку окуу жайдын студенттери мамлекеттин эсебинен окуп атат. 90%дан ашыгын ата-энеси төлөп атат. Анан ошолорду башкарабыз дейсиңерби? Адахан Кимсанбаевич, бул боюнча биз позициябызды бердик, өкмөттүн токтомун айтып атпайм жогоруда. Буга корутундуубузду жаздык, бердик, сиздер аны менен таанышкансыздар. Жок, сиз эми ошого каршы экенсиз. Себеби эмнеден көрүп атасыз дегенимде. Өзү негизи биздин Кыргызстанда азыр силер дайындасаңар дагы аталасын чыгарасыңар, шайланса деле аталасын чыгат. Бизде коом ушундай азыр. Эки тарабын тең, минусу да бар, плюсу да бар. Бирок дайындаганга караганыңарда шайлангандагылардын минусу азыраак.
Себеп сизге азыр толгон токой тизмелерди берет. Биздин партиядан, бизге чуркаган, бизге иштеген, ушуну ректор кылып кой деп. Бул бизнеске айланат. Ачыктан ачык сөз бул. Бизнес, конкреттүү бизнес. Муну бизнеске айландырбоо үчүн колдон келген аракеттерди көрөбүз ал. Сизге чейин дагы көп аракет кылганда баары кетип калды да. Сизден деле келбейт ал. Коом ушундай деп атпаймынбы? А эмне үчүн сиз макул болбойсуз? Ушу күздө билим берүү жөнүндөгү кодекс мен сунуш кылдым эле. 3 бөлүмдөн турган кодексти кабыл алалы, ошонун ичине баарын киргизели. Эмнеге шашып атабыз? Шашкан жери жок, мыйзам негизинде келип атат. Улукбек Зулпукаровичтин мыйзам инициатору айтып атам, кирди, кароого кирди, биз дагы ошону колдодук, ошонун негизинде мыйзам жүрүп атат. Сиз кодекс сунуштасаңыз, убага келгенде анда карап, анда көрөлү чогуу. Мына шайланганга чейин башкача сүйлөйсүңөр дагы, шайлангандан кийин асмандан түшкөндөй болуп каласыңар да. Мен ошондо сизге министрликке коюп атканыңызда мен суроо бердим эле. Ушуга макулсузбу? Макул. Айтып атпаймынбы, сиз кодекс жөнүндө сунуш берип атасыз, мына эми чыкты да, жаңы эле баштадыңыз сиз. Бизге келгенде кодекстин өзөгүн карайлы, ичин карайлы, чогуу иш алып баралы. 10 секунд. 10 секунд. Кечирип коесуз. Мен эсиңизге салып коеюн, эгер ушундай болуп парламент менен өкмөт, министрлик бирге даярдаганга макулсузбу дегенде макул дедиңиз. Мен бүгүнкү күндөгү эсимде турат. Азыркы күнү мыйзамды и так биз ошондой алып баратабыз. Мына ким Айдарбеков, Чыңгыз Азаматовичтер менен иштеп атабыз бул жерде. Алар группа болуп иштеп, биз менен чогуу иш алып барып атышат. Дастан Далабаевич келди, Шайырбек Кыдыршаевич келди. Ал жерде ошо бир топ эмелер жүрдү, даярбыз. Эгер кандай сунуштар болсо, азыр талкууда жүрүп атат как раз. Бүгүн дагы атайын жумушчу группалар иш алып барып атат бул боюнча. Макул 55, каршы 1, баары 56, катталды 84. Убакыт бөлүнүп берилди. Фракциянын убактысы келиң. Адахан Кимсанбаевич, сөз сизде. Рахмат. Урматтуу кесиптештер, урматтуу чакырылган расмий инсандар. Билим берүү жөнүндөгү мыйзам бул өтө маанилүү мыйзамдардын бири. Бардык руханий кесиптештер. Урматтуу депутаттар, бири-бирибизди сыйласак. Бул руханий баалуулуктун жоголгондугунун кесепетинен мына ушул коомдогу терс көрүнүштөр ушул жактан болуп атат. Көптөгөн жылдар бою айтып келдик эле биз ушу баллон системасынан советтик системага өтөлү деп. Мен өткөндө министрди дайындап атканда айттым, баллон системасынан баш тартканга даярсызбы деп. Биз даярбыз дегендей жооп укканбыз. Кудайга шүгүр дегенбиз, колдоого алганбыз. Бир добуштан колдодук. Менимче соңку канча жылдан бери рекорд койгон министр болсо керек эле, ошо бир добуштан шайланган Алмаз мырза. Ошол ишеним аябай чоң болгон. Бизден бир аздан кийин эле Россия Федерациясы расмий түрдө ошол баллон системасынан баш тартып, советтик системага өтүү, бул улуттук коопсуздук маселеси дегендей маселени көтөрдү. Ага чейин Англия мамлекети ошол баллон системасынан советтик системага өттүк деп министр салтанаттуу түрдө ушуну жарыя кылган. Бизде ушундай бир маселе болуп атат. Могу жерде көтөрүлгөн маселе оор маселе, кыйын маселе. Бул чечкиндүү бир кадамдарга баруучу маселе. Бул мыйзамдын долбооруна эч ким каршы эмеспиз, баарыбыз колдойбуз. Бир нерсеге мындай тырышып туруп алып, ушул жакшы нерсени жок кылып алабыз да. Мен жана айттым, депутаттардын бирөө да каршы эмес. Министр катары сиз каршы эмессиз. Өткөндө орун басарыңыз отурду, ал да каршы эмес. Бир бөлүмдүн эксперти каршы болуп коюп, ошо комитеттин кортундусуна чыгып атканы бул өтө өкүнүчтүү көрүнүш. Жогорку кеңеш анда иштебешибиз керекпиз. Бир эксперт каршы чыгып атат. Бөлүмдө эмес. Өзүңүз айтып атасыз, мугалимдер дары сүртүп, бери сүртүп олтуруп, ушундай бир саясий компанияларга аралаштырып кетип бартабыз, саясатташып кеттик деп атасыз да. Биз ошол 38 статьясына киргизип атпайбызбы? Орто окуу жай мугалимдерин, жогорку окуу жай мугалимдерин жана студенттерди саясий иш-чараларга тартууга тыюу салынат деп киргизип атабыз. Баары макул болду. А бирок тилекке каршы мен аябай өкүндүм. Комитеттин төрайымы отуруп, азыр кортундусун окуп атканда четке кагылды деген сөздү угуп мен аябай таң калдым да. Кече депутаттар комитетте добуш бергенибизде бир добуштан колдободук беле. Ал каяктан чыкты мен түшүнүксүз. Экинчи маселе. Урматтуу кесиптештер, рейтинг боюнча сөз кылдыңыз. Ошо ПИЗа боюнча биз өткөндө биздин фракция менен
сиздин министрликтер менен чогуу өткөрдүк эле. Анын жыйынтыгы боюнча биздин кыргыз мамлекети миңдикке да кирбейт экен. Бир да окуу жай миңдиктин ичине кирбейт экен. Бул деген өтө оор маселе. Азыр айттыңыз, Азия өлчөлкөмүндө 500-дүн бирине кирсек, дүйнөлүк 1000-дин ичине кирсек деген программабыз бар деп. Муну ол 200 чакырым арыста турган Алматыда Казак мамлекеттик университети 150-нчы орунда турат. Кече кирди жакында. 150-нчы орунга кирди. Демек, бизде миллиарддаган акчалардын баары комго сиңген суудай жок болуп кетип баратты. Пайдасы жок болуп атат, эффект жок болуп атыптыр да. Биз 1000-дин ичине кире албай атат экенбиз. Анан жанакы 100 канча мамлекеттин ортосунда Балбак мырза рейтинг өткөрүптүр да. Ошондо 160 өлкөнүн ичинде 165-нчи орунда экенбиз биз билим деңгээлибиз боюнча. Бул деген билим жок деген сөз экен да бул. Кыргызстанда жогорку окуу жай жок деген сөз экен да. Илим билим министрлиги кандай деген маселе. Бул оор. Бул сизге доомат эмес, Алмаз мырза. Бул ушундай болуп келди. Тилекке каршы. Эми оңдоонун жолдору. Мына 500 мугалим жыл сайын Эстониядан практикадан өтөт деп атасыз. Бул керемет, жакшы, макул. Бирок бир гана мамлекет менен эсептелбешибиз керек. Биз өткөндө расмий делегация, жогорку кеңештин делегациясы Россия Федерациясында болдук. Ошондо Валентина Ивановна Матвиенко менен жолугушуп аткан кезибизде айтты. Кыргызстан деди, тезирээк аракет жасабайсыңарбы деди. Биз өткөндө 9 мектепти куруп берели, мугалимдерин чейин камсыз кылып берели деп, ушул мезгилге чейин маселени чечпей атасыңар деген маселе койду. Эми мен жалгыз барган жокмун, 7 киши бардык. Төрага олтурду ошол жерде. 9 мектепти куруп беребиз деди. 9. Мына Тажикстанга 10 мектепти куруп бердик, мугалимдерди жибердик. Ал жерден иштеп келген мугалимдер биз кайтабыз, ошол жактан калгыбыз келет деп аткан сөздөрүн айтты. Матвиенко айтып атат. А биз Кыргызстанга 9 мектепти куралы дедик, ушул мезгилге чейин же мектептин долбоорун бербейсиздер. Мен билбейм. Мен айтып атам, мен жалгыз болгон жокмун. Кимдер болду мына 7 депутат баарыбыз чогуу катышып отурганбыз ошол жерде. Анан ага эмне тормоз болуп атат? Жана бир коллегабыз туура айтты, айыл жерлеринде орус тили калып кетти. Шаарларда кыргыз тили калып кетти. Мына жерде дагы азыр министр мырза теге сизге терең ыраазычылык билдирем. Сиз ар бир орусча берген суроого кыргызча жооп берип атасыз, болбой орусча берип атат, кыргызча жооп берип атасыз. Биз өзүбүз көтөрбөсөк бизди эч ким көтөрбөйт. Мен ошон үчүн сиздерге кайрылып айтам дайым. Жана программаларды киргизгениңиздерде мындай бир бирдиктүү программа болуш керек да. ОРТдан качышыбыз керек. Педагогикада ушундай го. Мына Джон Локту көбүрөөк окуйсуздар да, силер Америкада окусуңуздар, Каменскийдин системасында көбүрөөк окуйсуздар. Ян Амос Каменскийдин системасы менен Сухоблинскийдин, же Макаренконун, же Аманашвилинин системалары дал келбейт. А биздин психология, биздин ментальность, биз улут катарында дагы баягы ата бабалардан генден келеткандан бери, менимче ушул биздин ошол Сухоблинскийдин, Макаренконун системалары бизге жакыныраак балдарды тарбиялоо боюнча. Ал жерде как воспитать джентльмена деген маселе коет. А биз адамды кандай тарбиялабыз деген маселе коебуз. Канткенде адам чыгарабыз деп. Бизге джентльмен болуштун кажети жок, бизге мырза жигиттердин, айымдардын болушу кажетти. Ошондуктан ушул системаларды сиз коркпой эле айтыңыз. Адеп сабагын киргизебиз. Анан жанагы светтик мамлекет болгондон кийин деген сөздү көп колдонбошубуз керек. Мен ошол светтик болуп Советтер Союзу гүлдөп турган мезгилде дагы история религии Востока, история мировых религий деген сабактарды өткөнбүз. Жалгыз эле бизде экен жанагы бөрк алдысы баш алган таптакыр дин жөнүндө сүйлөбө деген. Биз коркпой эле киргизишибиз керек. Диндер тарыхы кириши керек. Ал болушу керек. Мен айтып аткан жокмун, жалгыз бир диндин деп. Жок, диндер тарыхы. А ким кандай экендигини адамдар өздөрү тандап алат. Мектептеги билим, мектептеги тарбия, бул үйдөгү тарбиянын уландысы болуш керек. Анан соңку маселем. Эгерде азыр ушул мыйзамдын долбоорун добушка койсок, урматтуу кесиптештер, баягы депутаттардын берген сунуштарын кабыл алуу менен добушка койсоңуз. Ар бир статьяда жана эксперт акылдуу киши четке кагылсын деген жерин, Улан Бердибаевич, мен сиздерден суранам. Комитет макул болгон, комитеттин депутаттары бир добуштан колдогон, бирок корутунду ушундай чыкканына дагы бир жолу айтам, өтө өкүнүчтүү.
Биз бүгүндөн баштап бошотуп коелучу ушул жогорку окуу жайлардын, орто окуу жайлардын мугалимдерин ал бул сүргө алганды токтотуп коелу. Эгерде жанагы шайлоо жөнүндө, дайындоо жөнүндө болуп атканда дагы мен ушу дайындоо жөнүңүздү мен колдойм. Мындан бир канча жыл башта айтканбыз биз. Бизге демократия жарашпайт экен. Улуттук университетте дагы бири шайланбастан канча убакыттан бери туруп калгандыгы бул кошуналарга дагы күлкү болдук деп айтканбыз биз. Бирок кароолчун эмне үчүн коет дүкөнгө? Дүкөндөгү нерсени уурдап кетпесин деп коет. Бирок кароолчунун өзү ууру болгону коркунучтуу да. Туурабы? Кароолчунун өзү ууру чыгып калат да көпчүлүк учурда. Ошол сыяктуу эле сиз дагы дайындап аткан мезгилде сиз болосуз, сизден кийин болот, мыйзам иштей берет. Ошондой учурларда ыйман деген түшүнүк болбосо, жана Дастан Атысбекович туура маселе коюп атат. Шайлоонун дагы өзүнүн ашмалтайы бар, дайындоонун дагы ашмалтайы бар. Маселе шайлоодо ошол жамааттын маселесинде, а дайындоодо жеке сиздин маселеңизде. Сиз кайсы критерийге таянасыз? Мына ушуну эске алышыбыз керек. Соңунда айтарым, урматтуу кесиптештер, дагы бир жолу суранам сиздерден, жанагы депутаттардын берген сунуштарын, жазуу жүзүндө берген сунуштарын өзүнчө добушка коюп койсоңуздар да. Баягы бөлүмдүн экспертинин тыянагы менен кетпешибиз керек. Мына бөлүмдүн жетекчиси отурат бул жерде, Мария Насирдиновна. Бул киши да күбө. Бөлүм дагы каршы эмес, бирок бир киши каршы болуп аткан. Бул өкүнүчтүү, мындай нерсе чыкпаш керек сатын düşөнүнө. Рахмат.